Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Ал эми кийинки камалып кеткенден кийин Садыр Жапаровдарды кайрылуусун өзү келип окусун. Дагы бир жолу баягы Темир Сариев баштаган мамлекеттик комиссия түзүлбөдү. Ошол учурда алдын ала берсек дагы теги катты чакырбай коюшту. Аны видео жүрөт, көрүп атасыңар. Мен аябай кааладым эле Садыр Жапаров кирип өзү айтып берсе экен деп. Ошол мезгилде азыркы Садыр Жапаровдун администрациясынын башчысы, руководитель аппарат Сүйүнбек Касманбетов, анда жогорку кеңештин ошол аппарат башчысынын орун басары эле. Суранып жалдырап, мына ошол 120 депутатка кайрылуусун, көчүрмөсүн берип таратып коюңузчу десем, таратпай койду. Чакырыңыз, сиз как руководитель аппарат ГСНге бар жокко кат жазып туруп, ап келиңиз бул жерге, өзү окусун. Мен окугандан көрө өзү окуп түшүндүрсө, балким анын ойлорун мамлекеттик комиссия эске алат, Темир Сариев баштаган десем, Касманбетовдун жообу мындай болгон. Мен дагы жердеш деп айттым да, сиз деген ысыкөлдүк болосуз, колдоп коюңуз десем, ал киши мынтип айтты. Садыр Жапаров зек. Садыр Жапаров зек, зекти мен жыйын залына алып келип, теги ыйык зал, ыйык трибунага сөз бере албайбыз деген. Азыр мына ошол жигит Сүйүнбек Касманбетов Садыр Жапаровдун оң колу болуп иштегенине таң каласың. Аппарат жетекчи. Аппарат жетекчи. Бул да чындык.